Assalamu алейкум урматтуу Ала Тоого көрк кошуп жашап жаткан мээримдүү, ынтымактуу кыргыз элим. Сиздер менен 7-каналдын ата-энеңди көзү барда сыйла жүр көрсөтүүсүнөн жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биздин кезектеги коногубуз Атайын Ысык Көл облусуна караштуу Жети-Өгүздөн келип олтурган Гүлзада айым жалпы кыргыз журтчулугунун алдында бүгүн ата-энесине өзгөчө сүйүүсүн билдирет. Ошондой эле жалпы кыргыз журтчулугунун алдында кечирим сурайт. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Рахмат, кош келиптирсиз. Ошондой эле мына биздин көрсөтүүгө кайрылганыңызга биз абдан кубанып атабыз да. Анткени бул ар кимдин да колунан келбейт. Ата-энесине кээ айрым жаштарыбыз мындай сүйүүсүн арнагандан уялышат да эмнегедир. Сиз батынып, чыгынып келгениңизге биз кубанычтабыз. Рахмат. Ошол негизги ушул биздин көрсөтүүгө кайрылууңуздун максаты эмнеде? Бул мен өзүм мамамды эне деп айтам. Ошо энемди ыраазы кылайын дегем. Билип билбеген күнөөлөрүм баарын кечирим сурап, ошо эмеден силердин 7-канал ушу ата-эненин көзү барда сыйлап жүр деген ушуну энем жиберип калган бизгечи группадан чанан. Энем жибергенде аябай чакырсам экен деп силерди иттей күткөм да. Күтүп силерге чалсам сразу эле жооп бердиңиздер. Рахмат биринчиден. Анан ошо келсе экен деп аябай иштейт этип, эми Кудай ушул күнгө насип кылыптыр. Рахмат силерге. Канча бир туугансыз? 8 бир тууганбыз. 8 бир туугансыз. Анан бирөөсү чарчап калган, азыр 7-өзбүз да. 7 бир тууган. Мен эгизим бар, эгизимин мен. Эгизсиз. Эгиздин аты ким? Айзада. Айзада Гүлзада. Ооба. Кудай куткулсун, абдан кубанычтабыз. Анан ошо энемди сүйүнтүп. Ата кайда? Атабыз тилекке каршы өтүп кеткен. Канча жылдары? Жакында эле. Жакында өтүп кетти. Жакшы кайрылуу болсун, көңүл айтабыз. Мына эч ким төөлүктүү эместиги ошодон эле далил да. Ата-энеңиз эч качан төөлүктүү эмес го. Ошо баарыбыздын барар жерибиз ошо экен. Эми атамдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы тортко болсун. Канча ушул бир тууганды, мисалы, 7 бир тууганды, 7 баланы ошол мээримдүү ата-эне кайсыл жерлерде эмгектенишип, адал эмгектенип бакты эле? Ошо. Эмел жерде да элдер эс алып кетет го, пансионат типа да, ошондой жерде иштеген. Жети-Өгүздө. Жети-Өгүздө иштегени, аяка барсаңыз деле көрөсүз. Ошо жерде иштеген, ар кандай жумуштарда иштеди. Пол жууп иштеди, охранник болуп иштеди, апам ошентип иштеди. Биз жанына барып пол жуушуп калганбыз. Ал күндөр бала чак кезде билбейт экенсиң да, түшүнбөйт экенсиң. Анан бала болгондо түшүнүп баарын эметтик да ужечи. Азыр бирден болсо биринчи орунга ошо Аллахты коем, экинчи орунга ошо энем да, бир эме да, алдыбызда. Мисалы, жалгыз кээде отурганда апаңызга эмнелер дегиңиз келет? Мен постоянно эле апама энеме чалам, что мен сизди жакшы көрөм деп чалып турасыз. Чалып турам, сурайм, мен сизди жакшы көрөм, мен сизди сыйлайм деп кичинекей носки болсо да мен ошону белек кылып мындай сюрприз кылып жакшы көрөм, ошо сюрприздичи өзүмчү. Ошо. Ошол азыр мисалы ата-эне кадырын жана өзүң ата-эне болгондо билесиң дейт го негизи чындыгында. Анан сиз дагы балким ошо өзүңүз апа болуп, ошол балдарыңызга мээрим төгүп баштаганыңызда билдиңиз окшойт кадырын. Менин да 3 балам бар. 3 балаңыз бар. Ошолор ошо бала болгондо түшүндүм да, ага чейин түшүнгөн эмесмин. Мисалы биз эми жаштык кылабыз айрым бир учурларда. Анан көңүлүн байкабай оорутуп алабыз. Сизде ушундай учурлар болгонбу жеке? Болгон болуш керек, аны өзүм деле билбей, энем билет болуш керек го. Ошонун баарын кечирим сурайм азыр. Ошо элдердин эмесинен кечирим сурап алайын, ошо кечирип койсун, эсли жүрөгүн оорутуп алсам. Ката кылсаңыз. Ката кылсам ошону кечирип коюңуз. Мисалы, мен бир окуяны айтып берейин деп атам да сизге. Бир күн мен бир жакын бир тааныш досума ушундай бир передача бар эле, кел Айша апаны куттуктайлы. Ушинтип баралы десем, мен уялам да деп жооп берди. Анан мен айттым. Элестет, сен бир кызды сүйсөң, ошол эле жана мен тааныйм мисалы. Сүйсөң, ага сүйүүңдү, күйүүңдү подъездине чейин гүлдөрдү чачып кылганга ал уялбай атат. Бирок мээрим төгүп, 9 ай жүрөгүндө көтөрүп, ошол түн уйкусунан ойгонуп баккан апасына гүл берүүдөн уялып атат.
ушундай айрым ата энесин сыйлабас жаштарга кандай бир сөз айта аларыңыз? Мен айтат элем ошо ата энеңди тирүү кезде сыйлай жүр депчи. Анткени мен атам өтүп кетти, ушу өкүнөм да ошонучу. Апамды азыр эми ошо аракет кылабыз, сыйлайбыз. Ошо башкаларга Канча жашта кайтыш болду атаңыз? 63-тө. Аябай жаш. 58, ошо 63-кө чыкмакта ошо каз болуп калды. Ошо анан ошо башкаларга айтат элем, ошо ата эненин көзү барда сыйлай жүрсүн, жаман сөздөрдү айтпасын, колунан келсе жакшы ушу умурага апарып, мындай жакшы бир эмелерин кылса деп ойлойм да ошо. Мен деле ошо оюмда да ошо умурага апарсам деп өзүмдүн энемди, мама дейм да, энемди и кайненемди экөөнү апарсам деп аябай ойлоном да, ошону иштейт этип, ошону Кудай буйрса жакшы. Демек сиз жакшы келинсиз. Бир эле ушундай келиндерибиз көп болсун Кыргызда чындында. Мисалы айтсаңыз бир туугандарыңыз арасында деле көңүлүн ооруткандары болобу? Эркек балдар бар да, канча эркек бала бар? 3. Эми 3 эркек бала, эркек балдар көрөк бейбаштык кылабыз. Анан ушул мушташып бир милицияга түшүп кыжаалат кылган күндөрү болсо керек, балким, же андай болгон эмеспи? Менде бир туугандарым мененби? Эми эркек балдар сыртта мушташып бир же бир башка бейбаштык кылышып, апаңызды тарынткан күндөр болду беле, ата энеңизди бир көңүлүн оорутушуп? Мен кичүү абам көп тарынтат да, бирок кайрылып бат эле кечирим сурап кетет, бат эле. Мындай подарка алып берип, или кафеге алып барып, ушундай бат эле сурап коет да. Энем ага эметип калат бат элечи. Эне кечирет экен да баарын. Эмнегедир мына чындын чыгышсыз айтып атасыз да. Мисалы бир ката кылсаң, же бир жашоодон жаңылышсаң, сени бүт дүйнө сени таштап кетет. Баардык досуң таштап кетет да. Апаң таштабайт, апаң тоодой болуп турат да. Бир гана ким? Ошол апабыз. Энебиз таштабайт. Ошон үчүн ата энебизди көзү барында сыйлай жүрүүбүз керек экен. Келиңиз анда, биз ушул бүгүнкү бараарыбызды мен сизден суранганмын. Айтпаңыз, биз сюрприз кылып кирип барабыз деп. Айтпадыңыз беле? Мен да аябай толкунданып атам, ошо айткан жокмун. Мен ошо бара турган үйдүн абам айткам, ошол үйгө барабыз да, азыр Кудай буйрса. Ошол абам эле айткам, что биз барабыз, ушундай силер энеме айтпаңыз депчи. Энем азыр деген үйдө кудагыйын күтүп атат, мен апамды, өзүнүн кудагыйынчы, ал экөө деген типа аба машина алган, ошону жуйбуз деп күтүп атышат да. Ошого мен ошого эле чакырып коелу, что мен айтпагыла дегем да. Анан мен азыр эми силер менен сюрприз болуп кирип барганыма эметип атам да, толкунданып атам да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз менен бирге болуңуздар. Азыр биз 7 өгүздүк мээримдүү 8 баланын энеси бир укмуштуудай периштедей апаны куттуктайбыз, сюрприз кылабыз. Бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына 7 өгүздүк Бактыгүл апаны азыр өзгөчө куттуктап сюрприз жасаганы келдик. Азыр бул жакта кудагыйлары менен чай ичип атыптыр. Кандай сюрприз болот, кандай эмоциялар болот, биз менен бирге көрүңүздөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына кирип баратабыз. Көрүңүздөр кандай эмоция болот, апа кандай кабыл алат. Азыр билбейт бирок биздин келгенибизди. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бактыгүл апа бар бараңыздар да. Саламатсызбы? Апа кандайсыз? Жакшы болом. Пенсионуңуз жакшыбы? Саламатсыздарбы апалар? Кандайсыздар? Жакшы болом. Биз сизди издеп, 7 өгүздөн бери издеп, акыры Бишкектен таппадыкпы? Рахмат. Биз 7 каналдын ата энеңди көзү барда сыйлай жүр көрсөтүүсүнөн келдик. Рахмат. Сиздей мээримдүү апаларды жалпы кыргыз журтчулугуна тааныштыргыбыз келди. Рахмат. Бул гүлдөр болсо биздин 7 каналдын атынан бул гүл сизге. Ошондой эле жаныңызда отурган дагы да мээримдүү апалар бар экен. Аларга да куру келбей, келиңиздер, сиздерге да бир ушундай мыкты апаларга куттуктап коеюнчу. Апалар, сиздер биздин көркүбүзсүздөр. Сиздер биздин жашообузсуздар. Ушул гүлдөр сиздерге. Рахмат балам, рахмат. Апа, күттүңүз беле мени келеттен? Жок, күткөн эмесмин. Рахмат балам. Allah razı olsun. Оорубаңыз. Ушул 8 баланы төрөп,
7 баланы өстүрүптүрсүз. Кайсыл жактарды иштегениңизге чейин билебиз. Сиздей мыкты апалар ушундай сый-урматка татыктуу деп ойлойм. Кайсыл балаңыз кайрылды деп ойлойсуз? Кимиси кайрылды бизге ошол айтыңызчы. Билбейм, талай бегеле го. Азыр мен чакырайын анда кимиси кайрылган, Келиңиздер, урматтуулар, келип бериңиздер. Мына бизге кайрылган каарманыбыз Гүлзада айым кайрылган. Бизди билип билбей күнөөбүз кечириңиз, жабаңыз. Аянаргаң асказоң алар ким, жыгылгандаң арка жөлөк болор ким, барынан даң адам кылып чоңойтубай арбаштырып эле журтка кошор ким. Ор ишиңде сага жардам кылар ким, оорусаң да башың кармап сылар ким, билсең билгин мунун баары ата-энеңди көзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бил. Кайда жүрсөң сар санага батар ким, бар тапканын сенин ойлоп катар ким, сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобай. Ой энекем, шоола чачкан ак таңым, менин бийик, менин ыйык асманым, айдын назик шооласындай көрүнөт, агым тарткан сенин саамай чачтарың. Дайым барсам, маңдайыман сылаган, дале сенсиң бар жогума чыдаган. Асылдардын асылысың энекем, сен бар үчүн мага сулуу була алам. Бар болуңуздар, урматтуу апалар. Оорубаңыздар. Рахмат, Алла разы болсун. Белектериңиз кут болсун. Силерге ден соолук каалайм. Аман эсен болуңуз, биздин алдыбызда жүрө бериңиз. Биз куласак сиз тозо турган биздин тобуз. Сиз бар, биз бар. Бир туугандардын баарына рахмат, жакшы баары буюрса. Ошо аман болуңуз. Рахмат балам, Алла разы болсун. Жүрүңүз, ыйлабаңыз. Рахмат. Жактуу сюрпризин. Рахмат. Балам, Алла разы болсун силерге дагы. Келип бергениңерге. Мен келип этко деп ойлогомда силерге. Рахмат. Силерге ийгилик балам. Аман эсен болгула ушинтип эле элдин көйгөйүн чечип эле ушинтип мен атаңа инаталарды сыйлап ушинтип передача уюштурганга аябай разыбыз. Алла разы болсун балам. Рахмат апам. Рахмат, алтыным рахмат, сага да күмсүн. Таква силерге баарыгарга рахмат. Атаңар көрбөгөндү мен көрөйүн. Силерге ийгилик балам. Аман эсен болгула ушинтип эле элдин көйгөйүн чечип эле ушинтип мен атаңа инаталарды сыйлап ушинтип передача уюштурганга аябай разыбыз. Алла разы болсун балам. Рахмат апам. Рахмат, алтыным рахмат, сага да күмсүн. Таква силерге баарыгарга рахмат. Атаңар көрбөгөндү мен көрөйүн. Силердин абала сен эле жүрө берейин. Силердин жакшылыгыңарды эле жамандыгыңарды көрбөй эле. Кудай таала алгысы келсе кечинен жакшы өлүм атаңдыкындай өлүм берсин. Өзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бил. Кудайыңызды жакшы көрөсүзбү? Абдан жакшы көрөбүз. Биринчи көргөн Кудайым өзүнүн чындыгында. Кудайыма чексиз шүгүрчүлүк, Алла Таалага да шүгүрчүлүк, ушу баарыбыздын башыбызды кошуп, ушу балдарыбыз бүгүн сүйүнтүп отурат. Ошол эми адамдын көңүлүн алганда эле ошо адамдык бийик сапатка ошо балдарыбызга ыраазыбыз. Биз үчүн да сюрприз болуп отурат. Ошо өсүп өнө берсин балдарыбыз. Ошолордун жакшылыгынан сүйүнүп эле туралы биз. Биз ошо кааларыбыз эле ушул балдарыбыздан дайыма жакшы үмүттөрдү күтүп, ошо жакшы жагын көргөзүп эле бизди сыйлап, внимание эле кылып койсо ата-энеге ошо жетиштүү. Бар болуңуз апа. Рахмат. Мен болсо ушул үйдүн ээлери менин эң кичүү кызым, Кудайыма мен эң кааларым жакшылыктарды каалайм. Ушул балдарынын жакшылыктарын көрүп, төрүндө отуруп, ар убакта сыйын көрсүн. Небере чөбөрөлөрүндө чөмүлүп эле ушундай ар дайым бар болуп, балдардын маңдайында аман эсен жүрсүн деп каалайт элем. Чоң рахмат. Урматтуу апалар, сиздер дагы жаркылдап
Gülüp çaynap arabızda бар болуңуздар. Сиздер дагы уулуңуздун сый-урматын көрүп, эч качан оорубай, ар дайым төрүбүздүн көрүк болуп жашай бериңиздер. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Балдарыңыз сизге бат-бат чалып, апа кандайсыз деп ала-кабалыңызды сурап, анан жакшы көрөм апа деп чалып турушабы? Ооба, чалып турат. Өңгөчө Морик Россиядан келген балам постоянно чалат. Гүлзада баары эле чалып турат. Негизи бул Россиядан келген Таалайбегим, ал ошо Россияда жүрүп бүтөн жер, бүтөн эл дегендей бирөөнүн жеринде жүрөт да. Таң атпай эле чала берет. Аякта бизден 2 саат неме? Таң атпай бизде деген канча болсо, эрте саат 8 болсо, аларда 2 саат ылдый болуп калып чала берет. Анан ой 7-де 6-да же чала берет. Ошондо ой балам мен тынччылыкпы деп эне байкуш баягы сарсан урут экенсиң да. Ой тынччылыкпы эмне балам мындай таң атпай чалдым. Ой эме сагынып кеттим. Көрүнүп койбойсуңар, светиңерди күйгүзгүлө, эмне өчүрүп салдыңар, эмне караңгы деп. Ар бир адамды жаратканда өзүнүн рызкысы менен жаратат экен да Алла Тааламчы. Кыйынчылыктар болгончо эми анча-мунча болбой койбойт да, болот да балам. Үйдө ылдый болот дегендей, болот деме. Анча эмес эми Кудайга тоо шүгүр. Тоого келтирем ушу балдарыма. Ыраазымын мынакей 8-ти төрөдүм. Бирөөсү жерде, жетөөсү аман. Кудайга тоо келтирем. 27 неберем. 2 чөбөрөм бар. Абышкам ошо былтыр болуп калды эми. Өтүп кетти. Ал киши дагы ушундай аябай жакшы киши элеми. Кудай Таалама керек болуп алып кетти. Баарыбыз эле ошол жака барат экенбиз, эми кечинен берсин. Кечинен кайрат кылыңыз. Абышкам көрбөгөндө мен көрүп балдарым маңдайында тура турайын. Аллам эгерде уруксат берсе балам. Алла уруксат берсин апа. Көп жашаңыз ылайым. Айтканыңыз келсин. Анан апа, мисалы биз жаштык кылабыз да баары бир. Анан эркек балдарыңыз да бар экен мисалы. Анан кээде өзүбүз байкабай туруп апалардын көңүлүн оорутуп коебуз да. Ошо балдарыңыз бир көңүлүңүздү ооруткан күндөрү болду беле? Таарынып, бирок кечиресиздер апалар, билем, бирок эми бир азга болсо да таарынган күндөрүңүз болот да. Болсо керек балам, эми аны унутуп деле калат экен. Эне байкуш жүрөгүнө жакын албайт экен да. Баягы убагында бир таарынсак таарынып жазылып кеткендирбиз, бирок болсо керек аны эметте албайм да. Апа, мен ошо таң калам да, мисалы апалар эмнеге ушунчалык бир мээримдүүсүздөр? Мисалы баласынын күнөөсүн көрүп турат апа, болбосочу баласы бир күнөө иш кылды, көрүп турабыз, болбосо бардыгы күнөөлөп турса дагы апалар барып калкалап, жок мен балам аппак, мен балам андай кылбайт, эми бир жаңылыптыр да деп коргоп калкалап, эмнеге ушундай кыла бересиздер апалар? Эмне дейбиз балам, эми иштен чыккан ийри жылан дейт. Карга деле баласын аппагым дейт турбай балам. Анан кантип өзүңүн диниңе неме чыккан баланы жаман жолго анан мындай деп айта албайсың да. Или ойлой эне аталар ошентет болуш керек деп ойлойм, мен оюмдачы. Мисалы үчүн менин оюм ошондой. Антип балаңдын эмеси чыгып атса дагы оркоюп чыгып турса деле актагың келет. Андай эмес деп айтасың. Кудайга тоо шүгүр, мен Алла Таалама шүгүр келтирем. Мен балдарыма мындай эч претензия эчтеке кое албайм да, чындыгын айтайын. Кудайга тоо. Балдардын арасынан деле бир башкача жакшы көргөн баласы болот го эми, ар бир апанын, ата-эненин, ооба, албетте баарын бирдей көрөсүздөр. Анан жакшы көргөн балаңызды айтыңызчы, эч ким укпасын, мен мага эле айтыңыз бирок. Жакшы көргөн эми аяп баягы кичине жоошураак ортончо балам бар, Мирбек. Раматтылык багыш атасы да экөөбүз аячыбыз да. Ай ошо баламдын ичимде жоош. Кандай десем мындай. Өзүнүн бир алган акысын дагы элден оңура ала албайт, чындап келсе ичимде. Жоош барат негизи мындай. Ошо балабызды көп аяйбыз да. Анан бул Таалайбек, Айбек, калган Кудайга тоо кыздарым орунчу калышты. Өз эмелерин өзлөрү баягы жемин таап жеп кетет деп ойлойбуз да. Бул балабыз деле жакшы. Просто баягы жоош да. Мындай кишиге эмесин айта албайт. Ичинде оюн сырын айта албайт да. Ушундай раматтылык. Атасы да ошондой киши болчу. Ичинде оюн айта албаганчы. Бул балам так эле ушу папасы да кыялына жорукта баскан турган бүтөр ошо папасы. Да,
ошо балабызды көбүнчө жакшыраак көрчүбүз, ошого тартчубуз да. Бар болуңуз апа. Ушундай сиздей беримдүү апалар көп болсун чынында. Караңызчы. Апа мындай го негизи, мисалы кайсыл жериң ооруса, ошол жерди дарылайсың дегендей, балдарыңыздын, жети балаңыздын арасында кайсыл бири бир аз ооруп сыркоолоп калса, ошонукуна жетип барсаңыз керек. Биринчи ошону караган, Ооба, сураба балам, ушинтет эткенсиң да, эне бак ушундай. Бирөөсү төрөп калса, сыркоолоп калса, ошон айылдан келесиз анан. Ошо. Анан келем, айылдан келем, мына Россияга жакында барып эле чөбөрөмдү багып келдим, 2 ай багып келдим. Тиги кыз да жумушта, күйөө бала да жумушта, небеле күйөө бала да жумушта, анан тиги биринчи төрөтөбүз Новосибирскиге барып келдим. Новосибирскиге барып 2 ай барып, ошо чөбөрөмдү багып келдим да, 2 ай. Барып кичине мындай жуунтуп, пунтуп дегендей, мындай кылгыла, тиндей кылгыла деп багып келдим. Кудайга шүгүр, мынакей азыр 6 ай болду чөбөрөмө. Жакшы. Күч кубат берсин сизге. Рахмат балам, айтканыңар келсин. Алла разы болсун. Сиздей мыкты апаны таанышканыма чындыгында азыр кубанып турам апа. Ылайым апа, уул кызыңыздын суйурматын көрүп, бакытка бөлөнүп, каарылыктын, бактылуу каарылыктын бактыгүл апасы болуп жашай бериңиз. Айтканыңыз келсин, рахмат. Рахмат, оорубаңыз. Ылайым сиздин дагы бир жакшы бир той мааракелериңизге, сиздин юбилей тойлоруңузга келели. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Силерге да рахмат, силердин передачаңарга да рахмат алттырым. Силерде бактылуу өмүрлөр болгула, эне атаңар менен бирге болгула, колуктуңар менен бала чакаңарга менен болуп эле, дайым эле тойдо эле ушундай эле элдин мүдөөсүн чечип эле аман жүрө бериңиздер. Аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Эгерде сиз дагы ата энеңизди кубанткыңыз келсе, ата энеңизге кыргыз журтчулугунун алдында сүйүүңүздү арнагыңыз келсе, сөзсүз биздин ата энеңди көзү барда сыйлай жүр көрсөтүүсүнө кайрылсаңыз болот. А биз сизге сонун мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Достор, ата энебизди көзү барында сыйлай жүрөлү. Көз өткөн соң 1000 аттын кылып, көз жаш төксөк дагы артка кайрылбайт. Ошондуктан азыр телефонуңузду алыңыз дагы ата энеңизге чалып, жакшы көрөрүңүздү азыр айтыңыз. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.